Чет өлкөдө шайлоого катышып көрдүң беле? Мен Кореяда катыштым. Кореяда шайлоо кандай өтөт кызыкпы? Анда эмесе бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Шашылыш түрдө өткөрүлгөн шайлоо буга чейинки президентти жумуштан алышып, жаңы президентти тандаган кези. Бүгүн 3-июнь 2025-жыл расмий шайлоо күнү. Президенттердин ат чабышына 5 талапкер катышты. Бул күндө элдер чыдамсыздык менен күткөн. Анткени Корея элдери саясатка өтө тыгыз байланышып турат. Ар бир жаран саясатка жараша көңүлү түшүп калышы мүмкүн, көңүлү көтөрүлүп калышы мүмкүн. Саясатта тынчтык кетсе, Корея элдери чөнтөктөгү акчаны дагы сарптабай, аянышып, коркуп, баягы тамак да жебей калышат. Ушуну мен өзүм байкадым. Талапкерлерден номер 1 Ли Жемён талапкер Кореяда азыр эң ишенимдүү, эл арасында популярдуу талапкер болуп аткан кези, бирок жыйынтык чыга элек. Эми шайлоону айта кетсем, алдын ала шайлоо 29-30 май күнү ачылган. Бул күндү чынында эле элдер чыдамсыздык менен күтүп, элдер алдын ала шайлоого да катышты. Эми кезекти шайлоодон баштайын. Шайлоо участогуна кирип, биринчи ID картам менен катталдым. Бюллетень менен конверт алдым. Экинчиси кабинага кирип, бюллетенде 5 талапкер бар. Арасынан бирди тандап шайлаймын. Шайлаганга атайын мындай печать бар. Ушул печать менен талапкеримди шайлап, ошол жерге белгилеп, андан кийин колума да басып койдум. Бул болсо Кореяда мен шайлоого катыштым деген белги. Талапкеримди тандагандайын бюллетенди конвертке салып, чаптап, андан кийин тышка чыгып ящикке таштадым. Кореянын келечегине бир кашык салымымды коштум деп айтсам болот. Сиздер алдыдагы 5 талапкердин арасынан мен кимге добуш бердим деп ойлойсуздар?